Ана мына майрамдар боюнча дагы азыр мына өзгөндө болгон ошол жанагы баланын өлүмү боюнча дагы 14 февралда болуп атат да. Бул 14 февралда Валентина, Ден Валентина деп коет, жанагы Валентин күнү. Мен ушул жерден суроо берет элем, өзү бул Валентин күнү деген кандай майрам? Бул эмне болгон майрам? Ким жооп берет буга? Бул мындай расмий түрдө бизде кабыл алынган бир кандайдыр бир майрам эмес. Бул өзү эле жаштар арасында Европадан жанагы день влюбленных деп коет, баягы бирине бири жакшы көрүшү эле, анан кийин жанагы андай мындай кичинекей открыткаларды берип, бул мындай бирок расмий түрдө ушундай өткөргүлө мындай болот, жобосу тигиндей деген колго алынган эмес. Бул баягы өзүнө эле баягы өспүрүмдөр арасында эле, анан жаштар арасында, студенттер арасында өзгөчө тараган. Мына өзгөчө ушул майрам мектептерде катуу белгиленип атыптыр да. Анан эми бул өзү негизи тарыхын алганда бул эркектин эркекке сүйүүсүн айырмалган бир майрам экен да. Бул жиркеничтүү майрам экен. Ошондуктан ушундай майрамдарды токтотуш керек да. Мектептерде жана башка жерлерде сөзсүз түрдө точка коюш керек. Анан мына азыр жакында дагы майрамдар аябай көп. 23 февраль бар, 8 март, Ден студента, Ден молодежи, бүт ушундай майрамдарда сөз түрдө ушул мектептерде акча чогултуулар болуп атыптыр да. Мектеп окуучуларынын арасында. Ушундай майрамдарды өткөрүүгө дагы мектептерде, университеттерде бир сөз түрдө бир чектөөлөрдү киргизиш керек.